Assalomu alaykum do'stlar, davr jolu Qutman kech qalaymiz. Belgrad Serbiyaning bosh qalasida o'tib жатқан 23 yoshga cheklilar arasida dunyo chempionati o'lanadi. Hozir biz 61 kg salmoq birliginde 8'den 1 finalдык баскычта Qirg'izistonlik Tayrbek Jumashbek o'g'li jana anın Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgen vatandaşı bilan bo'lib turgan betteshni o'rtoqdosh bo'lamiz. Kristofer Kanon jana Tayrbek Jumashbek o'g'li ko'ramiz. Tayrbek o'zining birinchi kurashida o'ta bir keremet kurashdi deb aytsak da bo'ladi. Shundag'inda sport shunday bo'lish kerak. Ақырына шейін интриганы сақтап келіп, ақырғы секундаларда атандашын ұтып алып, мінекей 8'den 1 финалдық басқычқа шықты. Ал эми Кристофер Каннон өзінің бірінші күрөшүндө күчтүү делинген дагы бир балбанды утуп чыккан. 10-0 эсебинде утуп алган экен, азыр мен эстей албай калдым. 10-0 эсебинде утуп, мынакей экинчи бөлүккө чыгууда. Amerikalık balban ekönүн көлөмү бардыгы тең бирдей эле экен. Бирок Америкалык балбандын ушул физикалык жактан даярдыгы мыктыраактай, себеби капталынан караганда ошондой көрүнүүдө. Азыр биринчи пассивде Кристофер Канонго берүүдө, ортодогу калыс Tayrbek Türkiyalık balban менен болгон күрөштө ошол 16'dan 1 финалдык баскычта алгачкы секундаларды упай алдырып, 5 упай алдырып, андан кийин 8-6 эсебинде жыйынтыгында утуп чыккандыгын көрдүк. Көпчүлүгү кыргыз балбанынын эркине баа берүүдө. Азыр Америкалык балбан өтө жакшы кирди бутка. 2 упай алды, бербеш керек. Андан кийин Tayrbek кетпе деги чекте 2 упай кетип калды. Жакшы эле аракет кылды коргонгонго, бирок бул жерде Америкалык балбан ушунчалык мыкты иштеди партерде. Аны белгилеп коюш керек. Бир аз көлөмү жагынан чоңуракта экен Канон. Tayrbek өзүнүн күрөшүн тапкычакты ушундай бир аз кыйналарындагы көрдүк. Ошол түркиялык балбан менен болгон күрөштө ал даана байкалды. Бирок менин оюмча Канон тагы Америка Кошмо Штаттарынын балбаны буга чейинки түрк балбанына караганда күчтүүрөөктөй. Анын физикалык абалы мага абдан күчтүү көрүнүүдө Кристофер Канондун. Эмне болду? Жакшы эле болсо деген ниет. Ден соолук каалайбыз. Ал эми Tayrbek азыр күрөштү кантип улантат, ошону кандай бир жолдо, кандай сценарийде улантыш керек, ошол нерсени ойлонушу шарт. Бул ирет мынакей Tayrbek чабуулга барган, бирок атаандашына жеткен жок. Жакшы. Мынакей азыр Америкалык балбан өтө шамдагай бутка кирген. Бирок алып качкан болчу. Ой, эмне болду азыр? Эмне болду бул жерде? Упай барбы? 2 упай көк түркөчөн балбанга. Чындыгында камерага жакшы тартылбай калды. Менин камерам эмес, негизинен ушу бизге трансляция берип жаткан камерага жакшы тартылбай калды. İşteçi mi? Tayrbek işteş gerek. İşteş gerek. 6 упай берип койдуң. İşte 2 упай алып койчу жок деген да Азамат. Кетти. Кетир алган жок бул жерде. Азыр бирок бербеш керек. Алган жок, бербеш керек. Ой. Чындыгында абдан кызыктуу күрөш орун алууда. Tayrbek жөнөкөй жерден упай алдырып койду. Мисалы
Азыр кандай болуп упай алып кеткендигин мен түшүнбөй да калдым Канон. Эми упай берди калыстар, упай бар демек. Бирок камерага жакшы тартылбай калды, ошол кандай болуп кеткендигин мен да жакшы түшүнбөй калдым. Бирок аракет Канондо болчу. Менин оюмча чабуулдук аракет америкалык балбанда эле. Күрөш андан ары жалгашат. Экинчи бөлүк. Тайырбек азыр өтө жакшы алды, 2 упай ала алган жок, эми алыш керек. Ошондой учурлардан упайды иштеп табышы керек Тайырбек. Америкалык балбандын бутка кирүү аракети өтө жакшы экен. Тайырбек эми бутка жакшы кирет, бирок ой авайла кетирчи ай Азамат. 2 упай Тайырбекке, бирок 2 упай азыр көк түркөчөн балбанга да берилип калышы мүмкүн. Деген менен Азамат Тайырбек өтө бир кыйын жерден азыр чыгарып кетти. Айлантыш керек эми ай Азамат. 2 упай 4-6 андан ары Туше басчы Туше. Басыш керек, басса болот азыр. Мынаке басса болот. Челлендж эч нерсени чечпейт азыр кооптуу учурда. Көп болсо 2 упай берет америкалык балбанга. Улантыш керек күрөштү Тайырбек, улантыш керек. Сеники Тайырбек, жасачы ушул жерден дагы бир нерсе жасачы. Ай. Шансты кетирди. Азыр челлендж сурап жатат америкалык балбандар. Балбандын тарабы машыктыруучусу. Мен оюмча чынын айтышым керек, ошол жерде 2 упай болушу мүмкүн эле. Себеби кооптуу абал деп коет. Качан Тайырбек мисалы таза далыс менен тийип калбады баягы оодарип жаткан мезгилде, өзү оодарип жаткан мезгилде. Азыр челлендждин жыйынтыгын көрөбүз. Тайырбек Азамат бирок билбейм кантип коргонуп калды. Өтө кыйын абалда коргонуп кетти чындыгында. Атаандашынын абдан мыкты абалынан коргонуп кургак чыгып кеткендиги мага абдан жакты. Кандай жыйынтык чыгат азыр көрөбүз. 2 упай бериш мүмкүн Канонго же 1 упай биздин балбанга берет, челленджден жеңиле турган болсо. Теке каршы челленджди көрүү мүмкүн болбой жаткан абдан өкүндүрөт. Тайырбек Жомашбек уулу. Challenge lost. Жақсы. 5-6 демек. 5-6. 5-6. Тайырбек күрөштү мыкты деңгээлде улантышы керек эми. 1 упай эмес, 2 упай керек, бирок убакыт бар эле. 1 мүнөт 40 секундда да убакыт бар. Америкалык балбан абдан олбурлуу мыкты балбан экен, бирок ал азыр ушу челленджден кийин эс алып алды. Эс алдырбаш керек эле. Челленджди эч ким кайтара албайт. Чарчай баштагандыгын көрүп деле алып койду окшойт. Менин оюмча челленджди машыктыруучусу. İşteş керек эми, 2 упай керек азыр. Биздин балбаныбызга. Ой, жакшы! Алдың! İşteş эми. İşteş керек. Чыгарба атаандашын артына чыгарбаш керек. Бербес, албаса дагы бербеш керек аз бул жерде. 2 упай кетти Тилекке каршы. Жана 2 упай алчы Тайыр.
челлендж сурап жатат азыр Руслан Мажинов. Челленджден акырында карашат эми. Ышкырыктан кийин карайт. Гилем сыртына чыгып кеткенден кийин бул жерде упай алды деген пикирде Руслан Мажинов. Азыр эми челлендж алса болот. 3 упай айырма бар. Тайырбекке 4 упай керек, ошондуктан челлендж алып утулса деле ошо 4 упай жетиштүү болот. Жеңишке жетүүгө. Тайырбектин абалы чындыгында азыр кыйын. Сыртка чыгып кетти деп ишенимдүү түрдө челлендж алды Руслан Мажинов. Ошондой эле болсун эми. Бутка өтө жакшы кирген менен Тайырбек иштей албай калды да ошол жерде. Кайрадан челлендж. Челлендж артынан челлендж. Бирок бизге челленджди көрүүгө повтор же болбосо расча айтканда кайталоо жок болуп жатат. Өкүнүчтүү. Челленджди да аябай көп карашты. Бул ирет дагы. Эти челленджден утулду. Тилекке каршы Тайырбек 4 упай иштеш керек. Эми ушул жерден аракетти көрүшү керек азыр. Буга чейин деле 4 упай алып кеткен, акыркы аракеттеринде иштечи. Ай, жакшы кармалбай калды. Иштеш керек эми Тайырбек. Ай, жакшы кетирдиң. Дагы бердиби? Жок, бербептир бул жерде. Ай, өзү кыйын бир кырдаалга түшүп калды азыр. Getir. Ay, bolbay kaldı. Tilek'e karşı. 9-5. Tayırbek Çumaşbek ulu jеңildi. Tilek'e karşı jеңildi bizden balbanımız. Azamat. Tayırbek жақсы күрөштү чындыгында. Azamat.